Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бизде ушул кылмыш жаза кодексинин 221 беренесине өзгөртүүлөр киргизүүгө сунуштап атабыз. Биринчи окууга кыскача маалымат берип койсом, мен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 221 беренесине өзгөртүү киргизүүгө багытталган мыйзам долбоору сунуштап жатам. Тагыраагы аталган берене финансы пирамидаларын уюштуруу маселесин жөнгө салууну көздөйт. Баарыбызга маалым болгондой, миңдеген жарандарыбыз жыл сайын финансы пирамидасы жана каржылык чайкоочулукту камтыган турак жай кооперативтерине алданып, өмүр бою жакшы максатта топтогон каражатын алдырып коюп жатышат. Буга бир канча себептер бар. Айрыкча финансы пирамидасын пайдаланып, шылуундук кылган жарандар өз максатына жетүү үчүн эл арасында таанымал инсандарды колдонуп, алардын интернеттеги баракчалары аркылуу жарнамалатып жатышат. Финансы пирамидасы түрүндө түзүлгөн турак жай кооперативинин кызматтарын пайдаланууга чакырган таанымал инсандардын постторунан кийин карапайым жарандар ишенип алып, кылтакка илинип, учурлары жок эмес. Топтогон мүлкүн ал тургай насыя алып, каражатын кооперативге берип, акыры уйдан жок же уй байлаган жиптен жок куру жалак калышууда. Андыктан муну көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизип, финансы пирамидаларын түзгөн шылуунду эл эмес, анын кара санатай ишин жарнамалаган инсандарды да жоопко тартуу сунушталууда. Себеби колдонуудагы мыйзамда финансы пирамидаларын жарнама кылгандардын жоопкерчилиги каралган эмес. Бул жерге ырчылар, таанымал артисттер, блогерлер жана башка элге таасирдүү инсандар сунушталган мыйзам кабыл алынса, ар бир жарнама үчүн жоопкерчилик бар экенин түшүнүп, эмнени жарнамалап жатканын алдын ала ойлонот. Биз мыйзамсыз финансы пирамидасын жарнамалагандарды 20 миңден 25 миңдик эсептик көрсөтүшкө барабар айыппул же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жаза чарасын киргизип жатабыз. Муну көпчүлүк эл, айрыкча жабыркаган жарандар колдойт. Анткени жабыртаткандар көпчүлүгү карапайым калктын өкүлдөрү. Кыскача маалымат берип кеткен болсом, 221 беренеси менен 22 жылы 10 айдын ичинде финансылык пирамида фактылары менен 766 кылмыш иши козголгон. Эски жылдан 173 кылмыш иши өткөн, бардыгы болуп 939 кылмыш иши болгон. Келтирилген материалдык чыгым 247 миллион 811 миң 245 сомду жана 1 миллион 386 миң 584 акш долларын түзгөн. Кайтарылган материалдар чыгым 130 миң 450 сомду эле түзөт. Общий бардыгы жалпысынан 366 миллион сомдук жалпы зыян келтирилген. Мыйзам долбоорунда кошумча каражат талап кылынбайт, ошондон ушуну сунуштап атам. Жанагы кошумча суроолор болгон болсо, жооп берүүгө даярбыз. Дагы кошумча айтып коерум. Бул жерде администрация президента, сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнөн, жогорку соттон, УКМКдан, Минфинден, Минюстан, МВДдан, Минэкономикадан бизге сунуштар түшкөн. Бул эч кандай каршылыгы жок бул жерде, но бирок бул жерде толуктоолор бар. Буну экинчи окууда эске алабыз.